Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Балыкчы шаарына келдик. 40 күн мурун ушул жерге биз 145 чарчы метрлик өзүбүздүн бир кабаттуу үйүбүздү баштаганбыз да. Ошол 40 күн мурун баштап жатканда ушул фундамент, ушул бойдон эле ушул жерде турган. Ал эми биздин үйүбүз болсо, ушул эле 40 күнүн ичинде Кудай буйрса бүтүп калды. Азыр видеонун аягына чейин көрсөңүздөр, биз сиздерге үйдүн планировкасы кандай экенин, канча сомго бүттү, кайсыл иштер жасалды, бүт башынан аягына чейин төкпөй чачпай айтып беребиз. Үйдүн арткы капталына келдик. Бул жерде видеодон көрсөңүздөр болот. Бул кардарыбыздын чечимине жараша бул кардарыбыз крышага профлист тандаган да. Мисалы, эгерде сиз профлист тандасаңыз, бул профлист 0,45тик мындайча айтканда калыңдыктагы болот. Бирок баасы салыштырмалуу металлочерепицадан арзаныраак болот да. Металлочерепицаны билесиз да, волна болгон себептен металл да көбүрөөк кетет, анын тактай да көбүрөөк кетет, жана расходу да көбүрөөк болот да. Ошондой сымал, мына сиз металлочерепица тандасаңыз башка баа соммо болмок, кардарыбызчы. Бул кардарыбыз болсо профлист тандады, металлочерепица менен салыштырмалуу арзаныраак түштү. Же болбосо кардарыбыз мягкий кровля тандаса, ал металлочерепицадан да будан дагы кымбатыраак айланмак да. Ошондой сымал эле ар бир нерсени мен дайыма баса белгилеп кетем. Сиз менен такташканга жараша баасы келип чыгат. Бул жерден да көрсөңүздөр болот. Бизде течеде мор чыгып турат. Бул мор болсо вентиляционный системанын мору. Ар бир үйдөн вентиляционный шахта чыккандагы ушул жерден аба дем алып, үйдүн ичиндеги циркуляция, абанын циркуляциясы туура болуп турат. Эми үйдүн өзү жөнүндө айтып берсек, фасады жөнүндө айтып кетели. Мынакей көрсөңүздөр болот. Бул фасады дагы аябай сонун өңдө тандаган, кардарыбыз өзү тандаган. Бул бельгийский кирпич деген Хауберг материалынын өңү. Ал эми сайдингтерди көрсөңүздөр болот, водостокторду көрсөңүз болот, мынакей пластиковый терезелерди көрсөңүз болот. Баардыгын тең ак түстө тандаган да. Дагы бир өзгөчөлүгү, бизде көбүнчө жана водосточный трубалар эме болот эмеспи, тоголок болот эмеспи? Бул жерде көрсөңүздөр квадратный да. Бул квадратный салыштырмалуу кичине кымбатыраак айланат, бирок кооздук жагынан абдан коозураак чыгат десем адашпайм. Мынакей фундаментин да биз куйганбыз. Дагы бир жолу баса белгилейм, биз 40 күн мурун баштаганбыз бул объектини. Азыркы учурда болсо биз эң акыркы иштерин жасап берип жатабыз. Мынакей жүрүңүздөр эми. Азыр мындайдан айланалы. Дагы бир нерсени баса белгилеп кетишибиз керек. Могу жерден карасаңыздар явно көрүнөт. Көрдүңүздөр, жерде перепад бар да. Жерде перепад деген болсо, тетиги өйдө жак жагы болсо фундаменти жапсыраак, а бул жерге келсеңиз фундаменти абдан бийик. Себеп дегенде жер түз эмес, жерде бир жагы дөңгөрөк, бир жагы аңыраак болот да. Ошого жараша фундаменттин расходу дагы по факту эсептелет. Башында биз смета менен эсептегенде биз жердин перепадын билбейбиз да. Эгерде жердин перепадын так чыгарабыз десек, анда сиз бизге топографический съемка деп коет, топосъемкасын ала келсеңиз, биз ошо топосъемкасы менен ана так эсебин чыгара алабыз да. Эми бул жерде мынакей 40 күнүн ичинде курулуш бүттү деп атабыз. Ошол 40 күнүн ичинде курулуштан арткан материалдардын бул жерде астандылары да, таштандылары. Эми бул материалдарды буйруса азыр объекти бүтөт. Объекти бүткөндөн кийин биздин өзүнчө бригада балдар бар. Ошолор келип туруп тазалап, бүт баарын жүктөп өздөрү алып кетишет. Мынакей эми үйдүн дал маңдайына келдик. Бул жерге көрсөңүздөр болот. Азыркы учурда наливной полго бүт материалдар алып келип дайындалды. Себеби дегенде биз үйдүн акыркы эң финишный стадиясына келдик да. Эми үйдүн өзүн көрсөтүп берели. Жогоруда айткандай бул 145 чарчы метрлик үй. Мынакей могу жерде чакан крыльцосу бар. Ушул крыльцонун үстүн болсо мынакей мондой болгон вагонка менен биз кооздоп кеткенбиз. Жана ошондой эле могу лампочканын жанынан көрсөңүздөр болот. Ушул жерде чакан мындайча айтканда эшикче турат. Ошол эшик аркылуу биз немеге, чатырга кирип кетсек болот. Эми бисмилла деп үйдүн ичине кирели. Мынакей 145 чарчы метрлик үй. Бүгүнкү күндө биз азыр наливной пол иштери эле калды. Наливной полун куюп беребиз, ошону менен кетишет да. Мынакей гипсокартон чапталып, азыр гипсокартонун үстүнөн биринчи слой черновой шпаклевкасы тартылып атат да. Биз дайыма үйүбүзгө киргенде эмне кылабыз? Биз ушул жерге электромонтаж
электромонтаждын автоматтарын ушул жерге жайгаштырабыз. Мынакей көрсөңүздөр болот. Бул жерде бүт ар бир точкага өзүнчө барган. Мен мурдакы видеолорумда дайыма айтып кетем. Көрдүңүздөр да, могул жерде электромонтаж кеткен жерлер, мен могул жерден көрсөтөйүн. Мына көрдүңүздөр, электромонтаж кеткен жерлер бүт эч бир чыгпай, мен дубалдын ичинде калып калган, бирок ошол эле учурда бияк бетине гипсокартон, бул жерде электромонтаж, анын артында болсо металлический пластина турат. Мына эч бир көрүнбөйт да. Эми бул биринчи киргенде эле прихожкадагы санузулу, могул жер общий санузул болот. Азыркы учурда балдар бул жерде өздөрүнүн оокаттарын коюп колдонуп жаттыр. Мынакей анан могул жерден да көрсөңүздөр болот, көрдүңүздөр, апапакай болуп, полдун баары тең пенополистирол бетон менен жылууланганы көрүнүп турат. Бул эртеңки күнү сиздин үйүңүздөгү гидроизоляциянын да, теплоизоляциянын да милдетин аткарат. Дагы бир нерсени көрсөтүп коеюн дедим эле. Могул жерден адам кирип келет да, мындайчы. Кирип киргенде эле сизди могул жерде абдан кенен болгон холл тосуп алат да. Көрдүңүз, холл абдан чоң терезеси менен. Кааласаңыздар сиз бул терезени дубалдын бетине чейин толугу менен кылып салсаңыз болот. Даполо кылып салсаңыз болот. Анын баарын кардар өзү чечимине жараша. Как раз күн чыккан тараптан экен. Күндө эртең менен ушул жерде холлдо күн менен тосуп алат да. Бул карабайсызбы, абдан пространство берет. Адам үйгө киргенде кысылып, коридор болбой, ушул жерден холлдон эле сразу башка жакка чачырап кетсе болот да. Кудай буйрса келечекте ушул жерге чоң диван коюлат. Бул жерге өзүңүздөр көргөндөй телевизор коюлат. Абдан сонун планировкада. Эми ушул эле планировкадан биз немелер кирип кетели? Коноктозуучу бөлмөгө кирели. Мынакей. Тоже абдан кенен. Бул жерден да байкасаңыздар болот. Мынакей монда декоративный элементтер менен койгон. Дагы бир жолу баса белгилейм. Ар бир кардар өзү терезени формировать этип атканда, заказды формировать этип атканда, кааласа мону декоративный элемент кылат, кааласа комбинированный кылат, кааласа там күрөңүн тандайт, антрацитин тандайт, же болбосо алюминийин тандайт. Ошол тандаганга жараша сумма дагы өзгөрүп турат. Мынакей бул жерден өзүңүздөр дагы байкасаңыздар болот. Чоң эле зал, абдан эле кенен. Коноктосом десеңиз ушул жерден тоссоңуз болот да. Ал эми потолокту болсо биз буну кардарыбыздын чечимине жараша пенополистирол бетон менен жылууланган, жана ошондой эле пенополистирол бетондун ылдый жагына болсо толугу менен пенопласт ташталып, пенопласт астынан рейка менен, жана пенопласттын ыстыктары болсо пена менен чачылган да. Бул двойное утепление деп коет. Кааласаңыздар биз сип менен да кылып кетсек болот. Сип панель менен кылып кетсек салыштырмалуу кичине кымбатыраак айланат, бирок сапат жагынан жакшыраак болот, бирок аны дагы сиздин чечимиңизге жараша. Мынакей абдан чоң залды көрдүңүздөр. Залдан кийин болсо биз могул жерде бир уктоочу бөлмө бар. Мынакей баардыгы тең күн жакты карайт экен. Азыр биз балыкчыдабыз. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Сонун булуттар кычырап сонун болуп турат. Бул жерден силер бийиктигин да өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр болот. Бийиктиги болсо дубалдын өзү черновой кезинде таза дубалдын бийиктиги 3 метр болчу. Бирок ошол 3 метр бийиктиктен биз 15 сантиметрин жедик да. 10 сантиметрин биз ошол полду жылуулаганда 10 сантиметрин жеп кеттик. Жана ошондой эле потолокту түшүргөндө, потолокту жылуулаганда ошондо дагы 5 сантиметр желди да. Ошону менен азыркы учурда бул жерде чистовой где-то 2 метр 85 сантиметр бийиктик бар. Андан кийин биз болсо боул зонага өтөбүз. Бул зонага өткөндө көрсөңүздөр болот, чоң арка бар. Аркадан дагы өзүнчө бөлүнгөн да. Бул жакта мынакей экинчи уктоочу бөлмө бар. Тоже ата-эненин бөлмөсү десем адашпайм. Кенен, апапакай. Биз кардарларыбызга ушундай биринчи слой шпаклевка менен тапшырабыз. Эгер кааласаңыз сиз экинчи слой шпаклевкасын тартып покраска берсеңиз болот. Же болбосо ушунун үстүнөн эле обой чаптап салсаңыз болот. Эми ал уже сиздин чечимиңизге жараша. Жана ошондой эле үчүнчү уктоочу бөлмө. Мынакей үчүнчү уктоочу бөлмөбүз, детский бөлмө. Чаканыраак, бирок ошого карабастан үй өзү өтө чоң болбосо дагы үйдүн ичинде 6 чоң бөлмө бар да. Эми эң негизги үйдүн мотору болгон кухняга кирдик. Мынакей кухняга кирсек, кухня болсо эркер түрүндө, маңдайынан караганда абдан сонун болуп үйгө көрүп берет. Жана ошондой эле кухняга дагы бул жерден мындай аянтча кеңейтилип берген болот. Мынакей бул жак бетине кухонный стенка коюлат, көрсөңүздөр болот. Ар бир точкалар чыгып турат. Мынакей. Жана сантехнический вход-выходтар көрүнүп турат. Бул ушул эле видеодо биздин үйдүн планировкасы турат. Аягына чейин көрсөңүз, аягында дагы чоң планировкасы көрүнүп турат.
баарыңыздарды кызыктырган суроо баарыбыз деген үй салалы деп жүрөбүз. Канча сомго айланат деген нерсе турат. Бул акча каражат канча кетет депчи. Мисалы ушул үйгө биз кардарыбызга 40 күнүн ичинде нөлдөн баштап ошондо биз фундаментин куюп бердик материал работасы менен, ичин толтуруп бердик, дубалын 3 метр бийиктикте көтөрүп бердик, чатырын профлист менен жаап бердик. Ал эми өстүрмөлөрдүн астыларын болсо сайдинг менен коостоп, водостокторун коюп бердик, пластиковый терезелерин коюп бердик, крыльцонун астын болсо вагонка менен коостоп, үйгө болсо темир эшикти коюп, толук электромонтажды коюлуп, автоматтар коюлуп, сантехнический системасы коюлуп, вентиляционный система коюлуп, дубалдын үстүнө болсо биз гипсокартон чаптап, биринчи слой шпаклевкасын тартып, потолокту жылуулап пенополистирол бетон менен, жана ошондой эле полун атайын пенополистирол бетон менен жылуулап бердик дагы. Азыр үстүнөн наливной пол куюп беребиз. Ушул баардыгы биригип материал работасы менен 40 күнүн ичинде 3 миллион 600 миң сомду түздү да. Бул бүгүнкү күндө 2025 жылы апрель күнүндө да. Эми баарыңыздар билгендей, жашоо токтобойт экен. Жашоо деген дайыма нары бери болуп жылып турат экен. Базардагы материалдар өзүңүздөр билгендей жылдан жылга кымбаттоонун үстүндө. Ошондой эле курулуш материалдар да. Себеп дегенде бизден сурашат, эмнеге 3 миллион 600, 3 миллион эле кылып салып бербейсиңби, 2 миллион эле кылып салып бербейсиңби десет, бирок ал материалдардын тагдыры биздин колубуздагы нерсе эмес да. Мисалга сиз өзүңүз деле үй салсаңыз деле, биз жок деле, сиз деле барып базардан сатып аласыз, мен салып берсем деле, мен деле барып базардан сатып алам да. Ал эми базардын баасын болсо, бул рынок түзөт экен да. Рынок болсо баарыңыздар билгендей, биз Кыргызстанга келген бүт эле курулуш материалдары көбүнчөсү эле Россиядан келет, жана ошондой эле башка чет мамлекеттерден келишет. Ошол себептен башка чет мамлекетте кандай бир акыбал болсо, ошого байланыштуу бизде Кыргызстанда дагы строй материалдардын баасы өсө берет экен да. Жылдан жылга дагы инфляция деген нерсе бар. Сомдо баарыңыздар билгендей инфляция болуп жатат. Ошол дагы нерсе таасир этет да. Ошонун баары бириккенде жылына бир үйдүкү орто эсеп менен 200 миң сомго чейин кымбаттап жатат да. Ошол себептен сиз эгерде курулушуңузду жылдап кылчу деп болсоңуз, сиз жыл сайын автоматтан ар бир үйүңүздөн жыл мындайча айтканда айландырган сайын балдардын эмгек акысын айтпай элем мен азыр. Курулуш материалдан эле сиз жөн жерден эле бир 200 миң сомго чейин мындайча айтканда кымбаттоонун үстүндө болосуз. Ошол себептен курулушта бат бүтүргөн бул арзан бүтөт. Канчалык курулушуңузду бат бүтсөңүз, ошончолук сиз үйүңүздөгү үй бүлөңүздүн акчасын үнөмдөп каласыз деген сөз да. Биз бул үйдү 40 күнүн ичинде бүтүрдүк. Ошол себептен биздин кардарыбыз эбегейсиз бир акчаларды үнөмдөп калды десе адашпайм. Дагы бир жолу баса белгилейм, бизден кардарлар көп эле сурашат, акча каяктан келип чыгат, Уларбек асайтпайсың, арзан салып бербейсиң деп. Мен ушул жерден ачык эле айтып кетейин, биз суммага таасир эте алчу, биз сизге официант сыяктуу эле кызмат кылып беребиз. Эгерде сиз кафеге барып тамак ичсеңиз, официанттын эмгек акысын төлөп бересиз, ошондой сыяктуу эле биздики 10% эмгек акы алынат, жана ошондой эле мамлекетке 4% налог төгүлөт да. Калаган нерсенин баардыгы болсо, бүт базардагы сиз 10 сомдук материал десеңиз 10 сомдук, 100 сомдук десеңиз 100 сомдук, 200 сомдук десеңиз 200 сомдук материал эсеби чыгарылып сизге жасап берилгендей болот. Дагы бир ойду баса белгилеп айтып кетчү нерсе бар. Эми Кыргызстанда билесиз да, көп эле киши курулуш жаатында иштейт. Анан кээ бирөө айта берет, бул 3,5 миллионго мен деген 3 үй салмакмын, мен деген 3 миллион 600 миң сомго деген 4 үй салмакмын, кирпичтен заңгыраган 2 этаждан салмакмын деп көп учурда даже курулуучу ушу курулуш жаатында иштеп жүргөн адамдар дагы айта берет. Бирок мен өзүмдүн тажрыйбам жөнүндө айтып кетейин, бизде жылында сезон учурунда 400га жакындай курулуучу строитель бала иштейт. Бирок ошол 400 бала бирөөсү дагы эсеп чыгарганга катышпайт да. Себеп дегенде дайыма эле строитель бул эсепчи эмес да. Эсепчи деген бул өзүнчө эле профессия. Ал деген болсо, мына нөлдөн баштап ошол бетон канча куб кетет экен эсептеш керек. Андан кийин ал болсо дубалын эсептеш керек, чатырын эсептеш керек. Ар бир материалдын баардыгын эсептеп чыгыш керек да. Ал эми кургучулар болсо андай эсепти чыгара албайт, себебинде андай тийиштүү билими жок да. Өзүңүздөр деле эстесеңиздер, баарыңыздар үйүңүздөрдө курулушту жөнөкөй строительдер менен кылгансыңар. Ошол строительдер менен кылганда эмне кылышат эле? Башында 5 мүшөк алып кел, аягында дагы 10 мүшөк алып кел, жетпей калды, дагы 20 мүшөк алып кел деп отуруп, башында айтылган сумма эмес, андан көбөсө чыгым болуп каласыз да. Ошол себептен дагы бир жолу суранып кетем, үйдү курулушту баштап атканда сиз өзүңүздү алдабашыңыз керек. Кетчү акча кетет, ал менин колумда дагы эмес, сиздин колуңузда дагы эмес, жана арзан бүтүрөт деген строительдин колундагы дагы нерсе эмес да. Мунун баарын тең базар чечет жана үйүңүздүн көлөмү чечет. Ошол себептен жети өлчөп бүт үй каягына чейин
мындайча айтканда баштан аягына чейин эсебин чыгарып алып туруп, мага 4 миллион кетет экен, 5 миллион кетет экен, 2 миллион кетет экен деп туруп, анан баштаганыңыз туура болот да. Эгер андай кылбасаңыз, курулуш башталып, бүтпөй калып, заморозка болуп калат дагы, сиз болсо акчаңыз жок болуп кетет, үйүңүз бүтпөйт, сиз ал курулушка кайра акча чогултканча, баягы акчаңыз да жок болуп кеткен, кайра кийинкисин жогултканча курулуш материалдары кымбаттап кетет дагы, ошентип жылдан жылга созулуп кете берет. Ошон үчүн бүт эсептеп алып туруп анан мындай чечим чыгарган туура болот.